Нарын шаарындагы мекеме ишканалар, билим берүү мекемелери 2800 турак жай жана бир аскер бөлүгүндө отказандар жаңыланып, көмүр менен жылытууга өттү. Спецпмк тарабынан биз 9 көмүр качолдорду алганбыз, сатып алганбыз. Андан сырткары түтүн чыпкалоочу дагы жана өзүлөрүнүн системасы бар экен, орусча айтканда мокрозалоуловитель деп коет экен, ошолордун баарын койгонбуз. Былтыр светке биз 5 мегаватт электр энергиясын үнөмдөп бердик. 2023-2024 жылы быйыл дагы эле ошол спецпмкнын жардамы менен ошол сатып алган качолдорго жана түтүн чыпкалоочу экологияга зыян тийбеген циклон деп коет, ошо циклондорду сатып алып, спецпмкнын балдардын жардамы менен ошолор коюлуп, толугу менен күз-кыш мезгилине даярдыктарды көрүү боюнча катуу жумуштар жүрдү. Кудай буйрса биз даяр болуп калдык. Чүй адистештирилген механикалык көчмө колоннасы мекемеси август айынан бери аталган аймактагы чаржайыт жайгашкан эски Союз кезиндеги отказандарды ирээттеп, заманбап шартты түзүү аракетин көрүштү. Максат жылуулукту коромжусуз жеткирүү, жылуулук түйүндөрүн кыскартуу болчу. Теплосетин кошуп, баарыңкы бүгүнкү күндө уже сынактан өттү ал. Сезонго даяр. Экинчи эмебиз ооз отканасын реконструкциялоо боюнча бул эми илгери консервацияга токтолгон экен, анан электрокачельнийлар коюлган үйлөрдүн өзүнө койгон экен. Аны баарын тутамдарын чогултуп келип, ошол качельниди баарынан нолдон баштап кайра восстановить эттик, мындай айтканда. Ал жерге да көмүр отказандарды койдук. Бүгүнкү күндө ал да сынактан өттү, 100% даяр. Элге жылуулук берүүгө даяр. Анан бул жерибиз бул көрүп турган качол Ижевскийден келди, 2,5 мегаваттык көмүр качолдор. Бир дана отказанды МЧС котельнийна, то есть МЧС деп коем, ЦРК, центральный котельний бар, ошол жерге уже кечээ бүтүрүп, уже даярдап, монтаждоо иштери бүттү, аны даяр уже 100%. Аскер бөлүктөгү отказан консервацияда эле былтыркы 2022 жылда Кыргыз жылуулук энерго мамлекеттик ишканасынын карамагына өткөн. Оңдоп түзөө жумуштары Чүй адистештирилген механикалык көчмө колоннасы тарабынан жүргүзүлүп, учурда бир калыпка түштү. Мындагы кызматкерлердин үйлөрүнө жана аскер бөлүккө жылуулук жеткирүүдө көйгөй жара албайт дешет адистер. Былтыр ушул котельнияга жаңы нанотехнологиядагы Ижевский фирмасынан чыккан российский котел алып келип, Кыргыз теплоэнергиянын СМУ мекемеси аркылуу ушуну установка кылганбыз. Буюрса аябай жакшы эффекти жакшы берди. Буюрса бүт автоматика, бул жерде ручной, балдар ручной жагышчу. Азыр бүт автоматика менен иштейт. Только балдар бункерге гүлдү толтурат, анан калганын таймерге коюлат, атай автомат менен. Таймер аркылуу минутасын өзү коюп коебуз, канча минутта ошо менен көмүрдү жагып турат өзү автоматика. Анан бул жердики баары көрүнүп турат да, бүт щит управлениядан көрүнөт, калган бул жерде өзүнүн показательдери бар, бүт ошо норманы соблюдать этип ана карап турушат балдар. Моору шыпкалар орнотулду. 100 киловаттан 1,16 мегаваттка чейинки түтүк тазалоочу тетик орнотулду. Электр менен жылытуучу отказандар көмүр отказанга өткөрүлдү. ЦРК, центральный котельний бар, ошол жерге уже кечээ бүтүрүп, уже даярдап, монтаждоо иштери бүттү, аны даяр уже 100%. Бул жерге бүгүн балдар биздин адистер киришти, бүгүндөн баштап бул жерге 3 качол орнотобуз. Ошол эле Ижевскийдин качолдору 2,5 мегаватт көмүр качолдор. Бул жердагы откана электро менен жылуучу, азыр электрону үнөмдөп, бардыгы ошондо бул отканадан көмүр менен иштеп, элдер көмүрдөн жылуулук алышат, мындай айтканда. 3 качол. 3 качол. Бул жерге 3 качол орнотулат, бирөө төртүнчүсү ЦРКга орнотулуп берилди уже. Бир жуманын ичинде 4 качол. Нарынга 4 качол, именно Ижевскийден келген 2,5 мегаваттыктан 4 качол. Анан биздин өзүбүздүн ишкана чыгарган Vostem маркасында көмүр качолдон 4-өөнү монтаж кылып бердик. Ижевскийден алынып келинген отказан 2,5 мегаваттык. Чүй адистештирилген механикалык көчмө колоннасы чыгарган Vostem маркасындагы көмүр отказанды монтаждап беришти. Бийиктиги 35 метрдеги түтүн чыгаруучу моору алмаштырылды. Биз былтыркы жылдан бери Чүй спецпмк деп өзүбүздүн
мекеме менен тыгыз байланыш иштеп келатабыз. Былтыркы жылы мэрияга 9 котел алып беришкен, жасап беришкен. Андан тышкары өзүбүз 4 койгонбуз. Былтыр 13 котельный жасап беришкен. Быйыл 3 котельный. Бул 100 киловаттан 1,16 мегаваттка чейинки котелдор жасап атышат. Андан тышкары бүт экологияны кармоо максатында циклондорду дагы өзүлөрү жасап туруп, бүт быйыл 9 циклон алып келип беришти. Ошол циклондорду абаны чыпкылагондорду дагы ушул биздин спецпмк алып келип берди. Андан тышкары спецпмкнын эң жакшы жетишкендиктери былтыр 2 Россиядан келген 2,5 мегаваттык от казандары монтаждап бизге ишке кийип беришкен. Быйыл 4 от казанды монтаждап ишке кийип берип атышат. Нарын шаарында жалпы 16 от казан орнотулду. Жылуулук түтүктөрү жаңыланды. 90% тургундар, мамлекеттик мекемелер жылуулук түйүнүнө уланды. Мындан улам 15 миллион киловатт электр энергиясын үнөмдөөгө шарт түзүлдү. Биздин эле мекемелер эмес, ушу муниципальный мекемелерди дагы ушул котелдор менен камсыз кылдырып жетишип атышат. Андан тышкары теплотрассаларды, дымовой трубаны биздин эле мекемеге 5 дымовой труба орнотуп беришти. Мурда крандарды кылып жалдашып, жанагындай өзүбүз кое алчу элек. Башка организацияларга аяп тендер өткөзүп убара болчу элек. Азыр мына өзүбүздүн эле спецпмк келип туруп механизированный кылып баарын коюп берип атышат. Аябай жакшы иштер болуп атат. Тыгыз байланышта 2 жылдан бери биз иштер жүргүзүп атабыз. Теплотрассаларыбызды жасап беришти. Ал баардык балдары мынакей күнүгүн түнүтүндөй суббота воскресеньени карашпай ушундай бат-баттан жумушту объемду бүтүрүп алышып, анан бизден башка 22 мекемебиз бар. Ошо 22 мекеменин баарын кыдырып иштерди жүргүзүп атышат. Эң негизгиси борборлоштурулган от казандар орнотулду. 20 чакырым аралыкты 8 от казан тейлейт. Турук кен көмүрү ташылып келинди. Учурда жылуулук берилүүдө.